Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата өлкөбүздөгү Кыргыз жер KG көп тармактуу редакциясы өз ишмердүүлүгүн үлгүлүү көрсөтүп, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө салымы бар жарандарга майрам тартуулады. Мына бүгүн Кыргыз жер көп тармактуу редакциясынын алдында уюштурган Кыргыз драма театрында улут жүзү жана улут сыймыгы деген ошол төш белги тапшыруу алкагында турабыз. Бул улут сыймыгы, улут жүзү дегенде баягы мамлекетибизге, өлкөбүзгө көптөн бери салым кошуп келе жаткан инсандарды даңгызалоо максатында болуп атат. Аталган иш-чарада өлкөбүздүн ар кыл тармактарында эмгеги сиңген инсандарга улут сыймыгы, улут жүзү медалдары тапшырылды. Сыйлык бул сыймык дегендей, бул учур албетте адам баласынын жашоосундагы эң баалуу көзөрмөндөр. Блогер жаш ишкер айым Топчубаева Меримай. Жаштардын арасынан интернет бөлүмүндө жакшы иштерди алып баргандыгы үчүн жаачына мени тандап алыштыр. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле бул сыйлыкты алуу өтө чоң жоопкерчилик. Аябай ыраазымын сиздерге. Мындан ары дагы биз ушу Кыргызстан ичинде жакшы салымдарды кошобуз деген ниеттебиз. Бүгүн Кыргыз жер көп тармактуу редакциясынын улут сыймыгы, улут жүзү деген сыйлоо азы менен келип отурабыз. Өзүбүздүн ушул улуттук баалуулуктарды аркалап жүргөн чыгармаларыбызды көрсөтөлү деп келдик. Алдыда жалпы көрөрмандарга ушул биздин унутта калган азыркы күндө кайрадан пропаганда болуп жанданып келе жаткан улуттук спорттун түрү бул жөө жа атууну көрсөтөбүз жана ошондой эле жетиген аспабын дагы да Кыргыздын улуттук аспаптарын жалпы көрөрмандарга көрсөтөбүз. Бул улут үчүн күрөшүү жалпы эле мамлекеттин башындагылар же болбосо жогорку кызматтагылардын милдети деп эсептебейм. Мен мисалы үчүн өзүмдүн өмүр жолумду ушул мектепте математика мугалиминен сабак берүү менен баштаганмын. Улуттун көйгөйү үчүн күрөшүү жалпы эле мамлекет башчылары эмес, өзүн кыргыз элинин атуулумун деген ар бирибиздин милдетибиз деп эсептейм. Бул ушу карапайым элдердин арасынан биз билбеген, биз көрбөгөн, сиздерге белгилүү эмес көптөгөн адамдар мамлекеттен эч кандай эч нерсени талап кылбастан эле ушул улуттун өсүп өнүгүшү үчүн, улуттун келечеги үчүн күрөшүп жаткан адамдар абдан көп. Сиздерге абдан чоң рахмат. Бүгүн ошол адамдардын айрымдарын ушул жерге чакырып төш белги тапшырып атасыздар. Мындан кийинки иштериңиздерге да ийгилик каалайм. Кыргыз эли өсүп өнүгө берсин. Мамлекет мага эмне кылып атат дегендин ордуна мен мамлекет үчүн эмне кылып атам, коомдун өнүгүшүнө эмне деген салым кылып атам деген суроого ар бирибиз жооп беришибиз керек. Ошол принципте жашайм мен. Ошол аракетте Кудайдын буйругу менен мамлекеттин өнүгүшүнө бир аз болсо да салымыбызды кошуп келатабыз. Жакшы салык төлөөчүбүз. Ушу элдерди иш менен камсыз кылганга аракет кылабыз. Soğuk